Анас ибн Малик айтып атат. Алла Таалага иман келтирүүдөн кийин бул биринчи бактылуулугубуз болгон дейт. Экинчи бактылуулугубуз дейт, пайгамбардын бул айткан сөзү болгон. Кайсы сөзү? Al-mar'u ma'a man ahabba. İnsan kıyamatta kim menen birge bolat? Sүйүктүүсү менен birge bolat дейт. Ошондо Мадинадагылардын бардыгы той кылган дейт. Себеби биздин жүрөгүбүздө Алла Таала жана Алланын элчисинен башка эч бирөөгө сүйүүбүз жок дейт. Демек биз иншалла кыяматта Аллах жана Алланын элчиси менен болобуз деп айткан дейт. Бирок Анас ибн Малик айтат. Ошондуктан мен Алланы, бул Анас ибн Маликтин сөзү. Ошондуктан мен Алланы, Алла Тааланы, Пайгамбарды, Расулуллахты, Абу Бакырды, Сиддикты, Умарды, Фарук, Османды, Алини сүйөм деген. Буларды сүйөм. Канчалык деңгээлде алардын амалын аткара албасам дейт Анас ибн Малик. Бул хадистен биз түшүнөбүз. Анас ибн Маликтин бул сөзүнөн түшүнөбүз. Пайгамбарга үммөт болуу биринчи пайгамбарга жүрөктө болгон өтө терең, аруу болгон сүйүү менен башталат. Сүйүү менен башталат. А пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүйүү үчүн эмне кылыш керекпиз? Пайгамбар алейхиссалату вассалам сүйүү үчүн туугандар. Пайгамбарды ким сүйгөн болсо, чындыгында пайгамбарга ким ашык болгон болсо, ошолорду окуп, алар жөнүндө угуп, аларды сүйгөн учурда пайгамбарды сүйөбүз иншалла. Булар кимдер болгон? Булар туугандар сахабалар болгон.